Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala maqtolari Janob Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom, salavatar bo'lsin. Hurmatli musulmon birto'g'anlar, biz bugun insondan o'zining qilgan kuni sebepti rizqidan ajrosu to'g'risida masala qilamiz. Sebebi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida keladi. Savban radhiyallohu anhu hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inna rajula la yuhram rizqa bizanbi yusibuhu. İnsan özünün qilgan kuni sebepti rizqidan ajraydi deb aytadi. Hadis Ahmadda keladi 22386 nomerda. Hadisni Munziri, Ibn Hibban jana boshqa muhaddis olimlari sahih deb hukm bergan. Olimlar aytadi, negizi Alloh taolaning qulun Alloh taolo Qur'oni Karimda solih amallarda qilуга buyurgan. Jana aram ishlarni qilудан qaytargan deydi. Alemi qachon Alloh taolaning quli bir Alloh taolo qaytargan kuni ishlarni qila turgan bo'lgan bo'lsa, mana o'shol sebepten rizqidan ajraydi deydi. Ajraydi deydi. O'shoning uchun musulmon doimo Alloh taolo buyurgan narsani atqarib, jana Alloh taolo qaytargan narsadan tiyilib yurish kerak deydi. Taqtab aytganda Alloh taolo taqvo bo'lish kerak deydi. Себебі қачан Аллах Таалаға, Аллахтың құлы тақуа бола тұрған болмаса, Аллах Таалаға емне рызқысын мол қылып береді дейді. Аллах Таала Талақ сүресінің 2-ші аяттарында айтады: "Ома яттақиллаһ яджалла махража" дейді. Аллах Таала айтады: кім Аллах Таалаға тақуа бола тұрған болмаса, Аллах Таала бұйырған ибадаттарды тағат қарып, қайтарған арам іштерден тыйыла тұрған болмаса, Аллах Таала al qulu deydi. Bir ушундай тарчылыкка, кыйынчылыкка түшкөн абалда ошол нерседен чыга турган жол таап берет дейт да. Караңыздар. Кайсы бир кулу Аллах Таала таква боло турган болгонсо, ошол кулунун башына бир кандай бир кыйынчылык келгенде, ошол кыйынчылыктан чыга турган жол эшик таап берет дейт да. Таап берет дейт. Ошон үчүн бул адамдын кылган күнөө себептен rizqidan ajrоо турасында көптөгөн аяттар келген. Ошолордун бири Аллах Таала Араф сүрөсүнүн 96-аятында мынтип айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал арди, валакин каззабу фаахазнахум бима кану яксибун." Аллах Таала бул аят маанисинде эгер шаар ээлери, кыштак ээлери Аллах Таалага ыйман келтиришип, Аллах Таала буйруган ибадаттарды аткарып, Аллах Таала арам кылган күнөөлөрдөн тыйыла турган болгон болсо, Аллах Таала таква боло турган болгон болсо дейт, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал арди. Биз аларга өзүбүздүн берекелерибизди асман менен жерден түшүрүп бермекбиз дейт да. Аллах Таала асмандан жамгырды жана башка жерден чөптөрдү чыгарып, ар кандай рызкы, берекелерибизди аларга бермекбиз дейт да. Аяттын уланысында "Валакин каззабу фаахазнам бима кану яксибун." Бирок алар биз түшүргөн Кур'ан аяттарын жалганга чыгарып, алардан баш тартып, күнөө кылган себебинен дейт, биз аларды фаахазнахум бима кану яксибун, аларды ошол күнөөлөр себебинен жаман амалды алып койт дейт да. Жаман амалды алып койт дейт да. Мына караңыздар, бул аяттан биз түшүнөбүз, ким Аллах Таалага моюнсунуп, күнөө кылбай, Аллах Таалага ыйман келтирип, буйруган ибадаттар аткара турган болгон болсо, аларга Аллах Таала асмандан өзүнүн берекесин жана жерден дагы Аллах Таала берекесин берип, рызкыларын бере турганын түшүнүп атабыз. Жана аят уландысында алем ким моюнсунбай турган болгон болсо, аны Аллах Таала тезинен алганда да жаман абалды алып коюудан Аллах Таала кабар берген да. Жана ошондой эле башка аятта Жин сүрөсүнүн 16-аятында Аллах Таала "Валлау истақама ала тариқати ласқайнахум ман гадақа" дейт. Аллах Таала бул аяттын маанисинде эгерде алар дейт туура жолдо түз болушканда дейт, биз аларга суу жана башка неаматтарыбызды мол кылып бермекбиз дейт да. Эгер алар исламда туура так түз болуп жүрүшкөндө дейт, biz alarga emne özübüzdün rızklarыбызды мол кылып бермекпиз дейт да.
Бирок алар моюнсунбайбы? Анда Аллах Таала алардын рызкысын азайтып, Аллах Таала тескерисинче аларды эмне? Азаптайт да, азаптайт. Ошондуктан мусулман адам күнөөдөн өтө алыс болуш керек. Ибн Кайим рахимахулла баарыбызга белгилүү залкар аалым, мына ошол киши өзүнүн Ал-Жавабул Кафи аттуу китебинде ошо күнөөлөрдүн, инсандын кылган күнөөлөрдүн жамандыгын эскерет да. Ошол жерде айтат, негизи Аллах Таалага күнөө кылуу дейт, бул өмүрдүн берекесин кетирет дейт. Жана ошондой эле рызкынын берекесин, илимдин берекесин, амалдын берекесин, ибадаттын берекесин, жалпы эле айтканда дүйнө жана динге тиешелүү бардык жакшылыктын берекесин кетирет дейт да. Караңыздар урматтуу туугандар, бул бир гана рызкынын берекесин кетирип, рызкынын кемишине себепкер болбостон, адамдын өмүрүнүн берекесин, илиминин берекесин, амалдын берекесин, ибадаттын берекесин, жалпы эле адамдын дүйнө менен дининдеги эң кымбат жакшылыктын берекесин кетирет дейт урматтуу туугандар. Кээ бир алымдар айтышат, негизи дейт, инсандын кылган күнөөлөрү Аллахтын акысына тиешелүү күнөөлөр болобу, же болбосо Аллах Тааланын кулуна зулумду кылган себептен кылынган күнөөлөр болобу, айырмасы жок. Бардык күнөөлөр ал рызкынын кемишине, рызкынын азайышына себепкер болот дейт. Себепкер болот дейт. Ал эми кайсы бир адам күнөөнүн кээ бир күнөөлөрдү кылса, же күнөөнүн ар түрүн кылса, же көп күнөөлөрдү кылып, бирок ошого карабастан анын рызкысы кемибей, кайта рызкысы ошол абалда болуп, же болбосо андан да көбөйүп, мол кылып берилип аткан болгон болсо дейт, анда ал дейт, абалы аныкы оор дейт да. Эмнеге дегенде, себеби Аллах Таала кайсыл кулун ибадатка буйруп, жана арам нерседен кайтарып, күнөөлөрдөн тыйганда кул ошого жооп бербей, өзүнүн нафсына, хавасына, шахватына ээрчип жооп бербесе, Аллах Тааланын көкүрөгүн жаап, жакшылыктан, жакшылыкка болгон көкүрөгүн анын жаап, мына ошол өзү ээрчиген дүйнөгө жана башка нерселерге таштап коет дагы, Аллах Тааланын рызкысын мол кылып дүйнөсүн бере берет дейт да. Берет дейт, мол кылып берет. Эмне себептен? Макырдап коет да. Аллах Таала ошондой жооп бербеген кулдарын рызкысын мол кылып берет дагы, рызкы эшиктерин ачып, ошол нерсе менен дүйнөдө ахиретте эч кандай ахиретке пайда бере турган нерсе менен алектенбей, дүйнөдө гана калып кала турган нерсе менен алектендирип, анан акырында жаман абалда алып коет дейт да. Тактап айтканда, адам Аллах Таалага жооп бербегенде, Аллах Таалага дүйнө эшиктерин ачып, дүйнө менен алаксытып, Аллах Таала мына ошол нерсеге таштап коет. Натыйжада адам дүйнөдө гана калып кала турган дүйнө менен алектенип, ошол нерсеге алданып калат дагы, ал эми ахиреттеги жакшылыкка эч кандай амал кылбай калат дейт да. Ошондуктан урматтуу туугандар, күнөө бул бир гана дүйнөдөгү рызкынын ажырашка себепкер болбостон, ахиреттеги жаннаттагы рызкыдан дагы ажырашка себепкер болот урматтуу туугандар. Бул эң чоң ажыроо да. Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды өзү буйруган ибадаттарды толук кылууга жана өзү кайтарган иштерден сактанып, андан алыс болууга жана ушундай бир эмне күнөөлөр себептен рызкыдан ажырап калыштан Аллах Таала сактаган болгон. Аллах Таалага ыймандын үстүндө, тавхидтин үстүндө, сүннөттүн үстүндө жолугун Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Баракаллаху фикум.